Кыргызстанда жыл сайын гепатит А жана ичеги ооруларынын өрчөгөн инфекциясына чалдыккан балдардын саны өсүүдө. 2013 жылы республика боюнча ичеги ооруларынын өрчөгөн инфекциялык түрү менен 29054 адам катталган. Алардын ичинен 24189-у 14 жашка чейинки балдар. Гепатит А оорусу менен 19788, алардын 17025-ин 14 жашка чейинки балдар түзөт. Аларды дарылоого кеткен чыгымдар: ичеги ооруларынын өрчөгөн инфекциялык түрүнө 7.782.000 сом, гепатит А илдетине 52.760.000 сом. Тактап айтканда, гепатит А дарты менен ооруган ар бир баланы дарылоо үчүн бюджеттен 9.000 сомдон ашык каражат керектелет. Санитария жана гигиена эрежелеринин так сакталбашы оорулардын өсүшүнүн негизги себеби. Балдар өздөрүнүн убакыттарынын негизги бөлүгүн мектептерде өткөрүшөт. Ошондуктан окуу жайларында окуучулардын ден соолугун сактоого кепилдик берилүүчү бардык шарттардын түзүлүшү зарыл. Санитария жана гигиенаны сактоо үчүн мектептерге самын сатып алуулары зарыл. Кир жуучу жана хлор каражаттары, пол жуучу кездемелер, шыпыргы жана щеткалар. 9 ай окуу мезгили ичинде бул каражаттардын баарына кеткен чыгымдардын суммасы 106.506 сомду түзөт. Тактап айтканда, бир окуучуга айына 15 граммдын тегерегинде самын керектелет. Бул 23 сом. 9 ай окуу мезгили ичинде сумма 211 сомду түзөт. Жөнөкөй жыйынтык: бюджеттик каражаттарды балдарды дарылоого жумшагандын ордуна балдардын саламаттыгына сарптоо пайдалуу жана натыйжалуу 9000 сом же 211 сомду тандаңыздар.